Маңкурт болбой ойлансок, түшүнөрбүз. Маани берсек сөздөрдүн туурасына. Шаар ичинде эрежени бузуп жүргөн мыйзам жокпу чоңдордун унаасына. Бир эмес бир нече рет кайталашып, бейвечер адамдардан жол талашып, коопсуздугун ойлобой өзгө жандын карама каршы айдашат, жан талашып. Андай эмес деп ачык айтса танасыңар. Айып болду, канын сороз саласыңар. Чөнтөгүн кагып алып, бечаранын чоңдорго унчук албай каласыңар. Эрежеге баш ийбей, эмне? Чоңдорго мыйзам бөлөкпү? Жооп беришпейт бири да же кызмат ага жөлөкпү? Кызматкерлер башын ийбей мыйзамга, жашашууда баш ийишип чоңдорго. Чоңдорго эмес, мыйзамга ийилгенде эрежелер бузулбаско чоң жолдо. Арзан унаа бузуп койсо эрежени, нанга деген акчасын жуласыңар. Жол тандабас жолдун баарын ээлесе, жумуп көздү көрмөксөңгө саласыңар. Оозуна аш толтуруп жараткан оомат берип сынап коет пендени. Коопсуз шаардын жайнаган камерасы коюшат, бирок карайт эмнени? Бааларын көтөрүшсө айып пулдун, башын ийкеп айласыз калат дайым. Байларга билинбейт, бирок кыйналууда, баягы эле бизге окшогон карапайым. Чындык өлбөй чыркырайт, акындарың бар болсо, жетет кыргыз максатка жаратканым жар болсо. Урматтуу көрөрмандар, эгер сиздерге биздин бар чындыкты ыр кылып жеткизгенибиз жаккан болсо, жана бизди колдойм десеңиздер, лайк басып, комментарий жазып, биздин Patreonго катталыңыздар.